Албетте бул мына Кант шаары. Абдыш ата өз стадионунда бирок шарттуу түрдө конокто ойноп атат. Бүгүн эми ар бир оюнчу өзүнүн мыктылыгын көрсөткөнгө умтулат айтор. Ушул бүгүнкү күндүн алкагында Кадырбек Шарбеков алыстан сокку жана чындыгында азыр Бакытуулу. Азыр болсо Мунайым ушул жерден абал кооптуу болушу ыктымал. Алимардон Шүкүрөвдүн соккусу. Эмне кылады бул жерде? Шаршембек Бакытуулу дарыгердин көмөгүнө муктаж. Ары жакта жаткан ким? Коргоналиевди сол тараптан көрүп атабыз. Шүкүров Мамытовго жеткирди. Мамытов караңыздарчы. Өтө кыймылдары жөнөкөй, бирок охо! Көкөлөтүп чыгарып берет эгерде Алимардон Шүкүров сокку атса. Кана жок, Алимардон калтырды дагы таамай сокку. Бир караганда өтө кооптуу. Митин Керезбековдун бүгүн эми албетте кайсыл бир деңгээлде командасы үчүн ишенимдүү жүрүш жасайт. Асылбек Искаков Алимардон Шүкүровго сол канатка которот. Андан ары Алимардон Шүкүров 3 оюнчуга топту алдырган жок. Элеман Мамытовго кече чыгарып берет дагы. Элеман Мамытов бүгүнкү беттештеги алгачкы голду киргизип эсепти 0-1ге айлантат. Чындыгында Элеман Мамытов менен ушул Алимардон Шүкүровдун байланышы дагы өтө бир мыкты болчу. Аларды буга чейин дагы ушул кесиптешим Эркинбек Абдуллаев айтып келген жана алар көксөгөнү жетип олтурушат. Демек, Абдыш ата 1-0 эсебинде алдыга чыгат дагы. Алардын Темирлан Кеңешевка сол канатка оторгон Андрей Долженко менен Темирлан Кеңешев калышкандан кийин азыр Дмитрий Машинцев 11 метрлик айып соккуну дагы көрсөттү. Орундаган Гүрлекмин жана байкайлы сокку бар. Арслан Кудайбердиев. Чындыгында илгизелме Гүрлекмин жана байкайлы сокку бар. Арслан Кудайбердиев. Алиев, Андрей Долженко, Кадырбек Шарбеков, Абай Боккөлеев. Айтор экинчи кабаттан мен мыктымын дегендердин бардыгы келип кошулду. Митин Керезбеков топту көкөлөтөт. Кадырбек Шарбеков алыскы буршолот. Майлик Айтбаев ишенимдүү эки оюнчунун болгондо дагы ылдамдыгы күрч. Жарым ургочу чабуулчулар Максым Эрмек, Нусубалиев. Тора Мартей Эрназабиловду жазгырып өтөт. Андан ары Аманжан Жаныбековду жана алдын көздө Илгиз Эрмековго жан. Ошондо эми Абдыш ата алар 6-чы орунда. Алардын чогулткан упайы албетте көп эмес болчу. Каршы чабуулга сонун мүмкүнчүлүк бар. Алимардонго бериш керек. Эртерээк Молондаров эмнегедир өтө жай кыймылдап койду. Бул эмнеси? Жана Абдыш атага машыктыруучу болуп келген Владимир Касьян. Азыр болсо Абай бул жерде дагы бир аракетин көрдү. Жана бул ирет дагы гол жаралган жок. Акималиев топту өзүндө алып калды. Жер аркылуу Алимардондун дарегине. Бул жакта дарбаза бош. Ай. Мына Арыстан Кудайбердиев. Арыстан Кудайбердиев азыр бул футзал болуп кетти бул жагы. Дарбаза бош. Бирок Дмитрий Машинцевдин ышкырыгы ошентип Абдыш ата